Абдуллах дайым изденүүчү, дайым окуп, илим берип жүрөт. Ал дайым окуган нерселерин башкалар менен бөлүшүү тез аалым болгонго жардам берет деп эскертип турат. 60-ка таяп калса да, анын күчү 18 жаштагы баланыкындай. Адамдар андан "Сиз качанга чейин илим аласыз?" деп сурашканда, "Мен денемден жаным чыкканча илим аламын. Илим алган адамга баардык нерселер истигфар айтат. Жада калса суудагы балыктар да" деп хадисте айтылган. Ушундай экен, илимди таштап болобу деп жооп берди. Абдуллах Шамдын чекелериндеги Тарсус, Масис, Мекке жана Медина шаарларына кылган узак мөөнөттүү сапарларында ал жердеги мусулман элине пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин устаздарынан кандай уккан болсо, ушундай кылып жеткирер эле. Ал Куфра, Басра, Шам, Хурасан, Мекке жана Мединага кылган сапарларында адамдарга соода сырлары боюнча сабак өтүп, өз ишкерликтерин баштап кетүүлөрү үчүн жол жобосун көрсөтчү. Анын жардамы менен жүздөгөн адамдар соода менен алектене башташты. Соода кылды, илим алды, бошогон убактарында китеп жазды. Бир жолу Харазымга келгенибизде көпчүлүктүн суранычы менен үйүндө соода сыры жана соодадагы адалдык боюнча дарс өттү. Айрыкча муктаждыктардан улам колунда баарын саткандардан пайдаланбастык. Базар баасын билбей туруп, малын базарга алып чыккан адамдардан инсаптуулук менен сатып алуу. Карыздын ордуна үйүн, коюн, атын арзан баа келишип алышып, мезгил келгенде бааны көтөрүп, калкты кыйнабастык. Малды өткөрүш үчүн касам ичпестик. Кайтып келген малды кардарды кыйнабастан кайтарып алуу жана акчасын бериш. Убакыттан утуу үчүн намаздардын ортосунда пайдалануу. Акча эркиндигине чыгуу үчүн тоокел кылуу жана түшкөн акчадан ата-энеге берип туруу иштердин берекесин, өз кесиби боюнча тынымсыз китеп окуп туруу жана башка маселелерге токтолду. Адамдар ушунчалык даражада суктанып угуп отурушкан. Короодо чымындын учкан үнү да угулбайт эле. Сабактан кийин суроо жоопторго кезек келди. Адамдар суроолорун бере башташты. "Устаз, соодаңыз эмне үчүн кеңейип жатат?" деди. "Намаздарды өз убагында окуймун жана соода илими боюнча изинденүүдөн токтобоймун. Аллахтан үмүт кылып, дайыма окуп үйрөнөмүн" деди. "Мен да сиздей соодагер боло аламбы?" дешти бирөөсү. "Албетте эр жүрөгүм, боло аласың. Эгер өзүңдүн үстүңдөн иштесең, устаз кармасаң, намаздардын ортосундагы бош убактарыңды туура пайдалансаң жана максатыңа көздөй алдыга карай умтулсаң, Аллахтан дайым үмүт кылсаң, менден да чоң соодагер болосуң, Алла кааласа. Ишкердик баштоо үчүн кеминде канча акча керек?" деп дагы сурашты. "Ишкердик үчүн эң биринчи күчтүү каалоо керек. Анык максат жана ага жеткирүүчү жолдор да анык болушу керек. Эгер мен айткандар болсо, акча сени көпкө күттүрбөстөн алдыңан чыгат. Мал көбөйтүп кандай ишкердик кылса болот?" деп дагы сурашты. "Мал баксаң, сүтүн саап сатасың, майын сызгырып, шаарга алып барып, айланып сатсаң жана дайыма жеткерип берип турсаң, адамдар сага үйрөнөт жана башкалардан албайт. Атаандаштарыңды утушуң үчүн бааны түшүрүп турасың. Терисин ашатып сатып, ичегилерин касапчыларга сатасың. Этин сүрсүтүп койсоң, сапарга чыгып жаткан кербендер жакшы акчага алат. Көпчүлүк акчага берилбе дейт. Имамдарда ар жума сайын хутбада бейишке байлар кембагалдардан кийин киришет дешет. Байлык жүрөктү өлтүрөт, алтын туура жолдон тайдырат деген сыяктуу сөздөр менен коркутат. Сиз эмне дейсиз?" деп сурап калды. "Уулум, жашың 15-терде чамасы. Сен алардын сөзүн ук, бирок ойлонуп көр. Эгер жүрөгүңдө ишеним, жоомарттык жана тынчтык тапсаң, алар айткан сөздөрдү ойлонбу. Аллах алдында күчтүү мусулман алсыз мусулмандан өйдө. Күч илимде жана байлыкта болот. Намаздан бош убактыңда соода менен алектен" деди. "Мен жалгоолуктан арыла албай жатам. Эми иштеймин дегенде 1000 түркүн шылтоо чыгып, иштерим калып калат.
Угушумча, siz az uktayt ekensiz. Az uktoo ийгиликтин ачкычыбы? Жок арстаным. Аз уйкулук эгер күнөөгө, дененин кыйноого жана башка адамдарга ыңгайсыздыкка себеп болсо, анда бул ооматсыздык. Сенин жашыңда түндүн бир бөлүгүн уктап, намаз окуп, илим алып, андан кийин тиричилик менен алектениши керек. Жалкоолуктан кутулуу үчүн бир иш менен алек болушуң керек. 40 күндө сенден жаңы адаттар өз-өзүнөн пайда болот. Жаман адаттарыңды өзгөртөсүң, жашооң өзгөрөт, деди Абдулла. Дагы бириси, аялым көп наалыйт, аз акча табып жатасың, кошуна андай, бул тууган мындай, сиз жалкоосуз дейт. Кандай кылып орто чечим табамын деп сурады. Абдулла, уулум, сен ойлон, күчтүү эркектердин артында күчтүү аялдар турат. Устазым Имам Азамдын артында фазилеттүү аялы бар эле. Кийимдери, тамак ашы жана жаткан жери таза турчу. Аялы устазымды катуу сыйлачу жана башкалардан көбүрөөк ишенчү. Күчүнө, илимине эч качан күмөн менен карабаган жана дайыма жакшы иштерди кылууга чакырчу. Ушундай күндөр өткөн, устаз бизди унутуп калса да, аялы бизге окшогон илим алуучуларды унутпай, балдары аркылуу динар, дирхам, кийим-кече берип жиберер эле. Аялыңды түшүн жана түшүндүр. Сага ишенсин жана сага жөлөк болсун. Эрди катын куштун эки канаты сыяктуу дегени экөө тең иштесин деген эмес. Эр табарман, аял сарамжалдуу болушу керек. Эр көжөдө ырыскы таап келет, аялы аны ысырап кылбайт. Эр акча табат, аял бала тарбиялайт. Калганын өзүң ойлон жана акылдуу үй бүлө башчысы бол. 40 күн уруш жаңжал кылбастан намаз окуп болгондон кийин үй бүлө мүчөлөрүн тарбияла. Тапканыңды ойлоп сарпта. Аялыңа чырайлуу мамиле жаса жана балдарыңа үзгүлтүксүз жакшы мамиле кылсаң, Аллах кааласа ойлогон оюңа жетесиң, деп жооп берди. Устаз, инсан кандай ишти кылса чарчабайт, деп сурады. Өзүнө жана өзгөлөргө пайдасы көп ишти кылган адам чарчабайт, деп жооп берди. Көп иштеш үчүн эмне кылыш керек, деди. Сен көп иштегениңе эмес, кандай натыйжага жеткениңе кара. Эгер көп иштеп, аз натыйжа алып жаткан болсоң, ишиңди жана убактыңды тартиптешиң керек болот. Аз иштеп, аз натыйжа алып жаткан болсоң, жалкоолукту токтотуп, көбүрөөк иштешиң абзел болот. Суроо бир аз анык болбогон үчүн жооп да ушундай болуп калбасын, кулак сал. Ишке кетирген убактыңа эмес, эмне иш кылып жатканыңа кара. Кээ бирөөлөр бир күн иштедим дейт, бирок кылган иши бир пара Куран окуган убакытка тең келет. Ошондуктан дайым натыйжага маани бергин. Суроолордун аягы жок эле, бирок убакыт чектелүү болчу. Бешим намазына азан айтылды жана адамдар мечитти көздөй шаша башташты. Биз да ибадат кылууга ашыктык. Ошол күнү баары кубанычтуу. Алган илимдери бир нече жыл колдонмо болот эле. Мен да келечекте бир китеп жазыш үчүн маанилүү жерлерин жазып калдым.